Урматтуу телекөрүүчүлөр, Кутман таң көрсөтүүсү өзүнүн көрсөтүүлөрүн улантмакчы. Биздин студиябызда дагы таң эрте келип, мейманыбыз келип калыптыр. Анда эмесе тааныштырып өтсөк эстеш. Ооба, Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча Улуттук комиссиясынын төрагасы Назаркул Ишекеев бүгүн бизде студияда конокто. Саламатсызбы агай, кош келипсиз. Арбаңыздар. Маанайыңыз кандай? Жакшыбы? Бизде негизи эле тил күнү адаттагыдай эле өтөт. Анан ошол иш күнүңүз кандай башталды бүгүн? Эми өзүңүздөр туура баамдап турасыздар. Мындан 31 жыл мурун мамлекеттик тил мыйзамы кабыл алынган. Бул бир муундун өмүрү, тагдыры, жазмышы. Ийгиликтерибиз бар. Бирок ошол эле мезгилде проблемалар да жетишерлик. Мамлекеттик тил күнүн белгилөө үчүн 20 августта Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн вице-премьер-министри Исмаилованын колу менен Кыргыз өкмөтүнүн реестриндеги бардык мекемелерге атайын тапшырма түшкөн. Мына ошонун негизинде биздин тил майрамын, тил күнүнө карата ар бир мекеме өзүнүн иш-чараларын өткөрүп атат. Биздин иш күнүбүз бүгүн Замана студиясынан башталды. Андан чуркап сиздерге келдим. Азыр эми Кудай буйруп, насип буюрса 24-каналга барам. Андан кийин саат 10-до Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тилине арналган, аны санариптештирүү процессиндеги проблемаларга арналган эл аралык деңгээлдеги илимий практикалык конференцияны өтүп баштайбыз. Бул конференцияга Венгриядан, Турциядан, Кытайдан, коңшу Казакстандан көрүнүктүү окумуштар катышып атат. Максат бүгүнкү күндөгү лингвистиканын теориялык, практикалык маселелерин менен ой бөлүшүү, ошол эле мезгилде ал жактагы жетишкендиктерди, ийгиликтүү кубулуштарды, көрүнүштөрдү өзүбүздүн мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө пайдаланууга болгон аракеттердин бүтүмүн чыгарсакпы деген ишеничте отуруп атабыз. Мындан тышкары бүгүн Кудай буюрса кабар агенттигинде мамлекеттик тил күнүнө арналган атайын жолугушуу болот. Мындан тышкары биз 17 сентябрда биздин улуттук комиссия тарабынан жарык көргөн китептердин презентациясын өткөрүп көргөнбүз кабар агенттигинде. Көчө күнү өзүңүздөр маалымат каражаттарынын баарынан кетти. Кыргыз Республикасынын билим берүү илим министрлиги тарабынан улуттук программа боюнча жарык көргөн китептердин дагы жүзө чаар өттү. Мындан тышкары 25-inde республикалык илимдик практикалык конференция болот. Санариптештирүүнүн мамлекеттик муниципалдык кызмат чөйрөсүндөгү акыбалына арналган. Ага ошол тармактын кызматкерлери катышат, окумуштуулар катышат. Ошентип бүгүнкү күндөгү жүрүп аткан мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө багытталган ийгиликтер менен кемчиликтерди терең талдап, белгилүү жыйынтыктар чыгарып, мунаркы ишибиздин багытын, агымын тактап алалы деген ишеничте туруп атабыз. Мындан тышкары жүрөгүм эне тилимде деген бүткүл республика боюнча конкурс жарыяланган жаштардын арасында. Мына алар өзлөрүнүн тилге болгон мамилелерин айрымдары ролик тартып, айрымдары көркөм окуп, YouTube каналдарга жайгаштырып атышат. Атсаңыздар абдан кызыктуу материалдар чыгып атат. Мындан тышкары бүгүн бардык билим берүү мекемелеринде менчиктин түрүнө карабастан мамлекеттик тилге арналган ачык сабактар өтөт. Мейли тажик мектеби болобу, мейли өзбек мектеби болобу, мейли орус тилдүү мектеп болобу, мейли кыргыз тилдүү мектеп болобу, же англис тилдүү мектеп болобу, бардыгына бүгүн мамлекеттик тил боюнча ачык сабактар өтөт. Мындан тышкары журналисттердин арасында мамлекеттик тилге арналган мыкты макалалардын конкурсун жарыялаганбыз. Ал 1 айга созулат, асыл процесс жүрүп атат. Кыскасы, мамлекеттик тилди насихаттоого багытталган иш-чаралардын бүтүндөй топтому ар бир мекемеде бекитилген. Ошол багытта иш өзүнүн агымы менен жүрүп атат. Негизи иш-чаралар онлайн түрүндө өтүлүп атат. Албетте аралыктан. Ооба, мына ушул сиз жогоруда белгилеп өткөн иш-чаралар албетте биздин телеканалдардан көрсөтүлөт деген зор ишеним менен ишенип туралы, Анда менин суроом 1989-жылы 23-сентябрь биздин мамлекеттик тилди кабыл алган сессия болгон. Ошол сессияга катыштыңыз беле? Деги эле мындай коомдук талкуулар жүрдү беле? Коомдук талкууларга катышкам, бирок ал сессияга мен катышкан эмесмин. Ал сессияга ошол улуттук программаны иштеп чыккан жумушчу топтун өкүлдөрү катышкан. Ал боюнча абдан кызыктуу, мазмундуу
хроника бар, біз дайым көрсөтөбүз. Албетте бул мыйзамдын кабыл алынышы, совет доорунда кабыл алынышы. Бул биздин эгемен мамлекетти, азат мамлекетти, күн корсуз мамлекетти түзүүнүн алгачкы пайдабалы болгон, чабалекеи болгон. Ошол окуядан 1 жыл өткөндөн кийин биз азаттыкты колубузга калдык. Бул ата бабаларыбыздын кылымдар бою эңсеген тилеги, максаты болчу. Алардын бизге калтырган кайталангыс улуу мурас баалуулугу бир эне тилибиз. Анткени биздин эне тилибиз ушул этностун атын берген. Ушул өлкөнүн атын берген, затын берген. Мамлекет тил жөнүндөгү маселе бул. Мамлекеттин тагдыры жөнүндөгү фундаменталдуу баалуулук. Ушуну ар бирибиз туура түшүнүп, ар бирибиз мен эне тилим үчүн эмне кылдым? Менин эне тилимдин тагдыры менин үй бүлөмдө кандай? Менин кызым, уулум эне тилинде сүйлөй алабы? Менин небереме эне тилимди өткөрүп бере аламбы? Деген сыяктуу сана менен, ой менен баарыбыз күрөшүшүбүз керек. Анткени тилдин ээси эл. Эгер эл колго албаса, баарыбыз эле сыртта сындап байкоочу болуп турбасак, анда эне тилдин тагдыры кемей берет, бөксөрө берет. Ошондуктан бул багытта биздин чыгармачыл, эп күндү эмгегибиз ар бирибиз үчүн зарыл, кымбат. Ушул багытта ар бирибиз ой багышыбыз керек. Агай, айтсаңыз, мына ошол тил дегеле качан бай болот? Ар бирибиз кыргыз тилди өнүктүрүш керек, өстүрүш керек деген бул ар кыргыз тили абдан туура ойлоп атасың. Кыргыз тили милдетибиз болсо. Дүйнөдөгү эң бай тилдердин бири. Ал океандай болгон Манасты жараткан. Ал бүт дүйнөнү таң калтырган Чыңгыз Айтматовдун керемет философиялык чыгармаларын жараткан. Маселе эмнеде болот? Маселе аны колдонуу маданиятынын бөксөлүгүндө болот. Колдонуу чөйрөсүнүн тарлыгында болуп атат. Ошондуктан ар бир жарандын активдүүлүгү, үй бүлөнүн үстүндө улуттук баалыктардын үстөмдүгү орнош керек. Ар бирибиз бел чечпей мамлекеттик тилге кызмат кылышыбыз керек. Күндөлүк турмушта, иште, жумушта, көчөдө, унаада биздин тил жаңырып туруш керек. Өзгөчө жаштарыбыз аны пайдаланууну үлгү кылып модага айландырышы керек. Мамлекеттик тил сана ириттештүүнүн агымына кошулуш керек. Мына ушул багытта Кыргыз улуттук комиссиясынын долбоору бар. 1-жыл аяктап атат. Жасалма интеллекти деген. Ал өзү негизинен 4 бөлүктөн турат. Биринчиси текст үнгө айландыруу, экинчиси үндү текстке айландыруу, үчүнчү текстти талдоо, түшүнүү, аңдоо, семантикалык талдоо деп коебуз. Үчүнчүсү генерация процесси, текстти жаратуу. Бул 23-жыл аяктайт. Мына ошонун биринчи этабын бүттүк биз. Башка айтканда, текстти үнгө айландырып, программа, компьютер өзү бир эркектин, бир аялдын үнүнөн окуп берет. Мына көчөгөнү Кыргыз радиосунда муну жүз чакырым өткөрдүк. Бул эмнени берет бизге? Бул кыргыз тилин үйрөнүүчүлөргө кеңири мейкиндик ачат. Мүмкүнчүлүгү чектелгендерге абдан кызмат кылып берет. Тейле тармагына абдан зарыл болот. Эгер диктор жок болуп калса, текст берип койсок, компьютер өзү окуй берет. Кыргыз тилинде. Бул 21-чи кылымдын. Бул кибернетика өнөр жайынын бүгүнкү күндөгү цивилизациянын жаңы багыты жасалма интеллект. Ошол зор агымга кыргыз тилин кошолу деп, аралаштыралы деп аракет жасап атабыз. Кудай буйрса, тилекке жеткирсе, 23-жылдан кийин жасалма интеллект иштей баштайт. Ошондо азыр өнүккөн өлкөлөрдө ашкананы роботтор тейлеп атпайбы? Туура. Унааны айдоочу жок, унаа жүрүп атпайбы? Ошол аппараттарды кыргыз тилинде түшүнүп калат. Кыргыз тилинде сүйлөшүп, кыргыз тилинде команда беребиз. Демек бул эме дегенде кыргыз тилинин келечекте лексикалык кору бай болуп көрбөгөндөй бай. Англис тилиндеги толгон токой маалыматтар, түшүнүктөрдү жасалма интеллект автоматтык түрдө кыргыз тилине которуп коет. А кыргыз тилиндеги маалыматтарды башка тилге которуу мүмкүнчүлүгү кеңейет. Кыскасы,
тилдин мүмкүнчүлүгү кылымдардын чакырыгына ылайыкташып атат. Ошондуктан биз тилдин санариптештирүү багыты боюнча Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипович абдан олуттуу салмактуу тапшырмаларды коюп атат. Мына бул багытта зор иштер жүрүп атат. Мына ошонун агымына биз да сыртта калбай колдон келген аракетибизди жасап үлүшүбүздү кошолу деген ниетте багытта баратабыз. 2018 жылдан тарта мамлекеттик кызматкерлер милдеттүү түрдө ушул мамлекеттик тилден сынак тапшырышат экен агай. Мындай кыргыз тест деген. Ошол тууралуу маалымат берет. 2014-20 жылдарга арналган улуттук программанын философиясы аябай терең. Ошонун эң күчтүү беренелеринин бири кыргыз тест долбоору болчу. Биз кыргыз тести түзө алдык. Кыргыз тестинин контентине эл аралык стандартка ылайык тилди үйрөнүүнүн деңгээлдик системасын киргиздик. Ошого ылайык Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтомуна ылайык бүгүнкү күндө быйыл мамлекеттик муниципалдык кызмат жүйөсүндө иштеген ар бир жаран А2 деңгээлде сертификат алыш керек. Ал эми 22-жылы В2 деңгээлде сертификат колунда болуш керек. Ал эме дегендик В2 деңгээлде сертификат бизге президенттикке талапкерлер сынак берген деңгээл, башка айтканда мамлекеттик тилде эркин сүйлөй алам, мамлекеттик тилде эркин жаза алам деген деңгээл. Ошондой сертификат жок болуп калса, анда ал жарандын кызматтык абалы жөнүндөгү маселе каралат. Албетте, мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамды ишке ашырууда проблемалар көп. Ошолордун эң башкысы, эң өзөктүүсү ошол мыйзамдын Кыргыз Республикасында башка мыйзамдар менен шайкеш келбегендиги. Мына биз улуттук программанын 21-25 жылга арналган долбоорун бүтүрүп, өкмөткө өткөрүп бердик. Бүгүн эртең кол коюунун алдында турат. Ошонун эң башкы главасында ушул маселе каралат. Мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн мыйзамдык негиздерин чыңдоо. Антпесек биз мүдүрүлүп атабыз. Бир эле мисал айтайын. Мына бүгүнкү күндө жергиликтүү өзүн өзү башкаруу жөнүндөгү мыйзамды мына ушул кетип жаткан депутаттар кабыл алган. Ошого ушул беренени киргизгенбиз. Мамлекеттик айыл өкмөтүнө талапкер болуучулар В2 деңгээлде сертификат болуш керек. Мына бүгүнкү күндө айыл өкмөтүнө талапкер болгондордун баары чуркап, кыргыз тестке келип, сынактан өтүп атышат. В2 деңгээлде сертификат алгандарды жергиликтүү шайлоокомдор карап, анын талапкерлигинин документин кабыл алып атат. Ал эми албай калгандардын документин кабыл албай атат. Бул мыйзам иштей баштады. Көрүңүздөрбү? Ушундай эле көрүнөк жарнак жөнүндө жаңы мыйзам кабыл алынган. Анда көрүнөк жарнактарга жооп бере турган эң башкы субъекти ким болгон? Айыл өкмөтү. Райондун акимчилиги, шаардын мэриясы болгон. Ошолор өзүнүн чөлкөмүндөгү көрүнөк жарнактардын сапатына дагы, санына дагы, сабаттуулугуна жооп бериш керек. Тилге каршы бул мыйзамды жакшы аткарбай атышат. Аны өзүңөр көрүп атасыңар, Бишкек шаарынын сырткы кейпинен көрүнүп турат. Эгер ошол мыйзамды туура түшүнүп так аткарса, биздин шаарыбыздын райпешенеси, тырмакча калып айтайынчы, иретке түшүп калат эле. Жанакындай ката көрүнөк жарнактар илинбек эмес. Андан тышкары мамлекеттик тилдеги мыйзам көрүнөк жарнактар адегенде мамлекеттик тилде жазыш керек. Чоң тамга менен. Ал эми андан кичинекей тамга менен расмий тилде жазыш керек. Шунун баары аткарылбай жатат. Себеби биздин бийлик бутактарындагылардын дагы ошол көрүнөк жарнакты чыгарып аракет кылгандар дагы, ошону даярдап аткандар дагы аталган мыйзамды аткарбай жатышат. Ошондуктан бул багытта биз үзгүлтүксүз, тынымсыз иштешибиз керек. Жакшы, мына ушул кыргыз тести мамлекеттик тил жаатында бир чоң жетишкен ийгиликтердин бири десек да болот экен, агай. Албетте, эми ушул өзүңүздөр коштумчалап коеюн, эгер уруксат берсеңиздер. Мына ошол мамлекеттик муниципалдык кызмат эле чөйрөсү кирди да багачы. Эми Кудай буйрса, билим берүү чөйрөсүн, саламаттык чөйрөсүн, анан депутатка талапкерлерди ошол алкакка киргизебиз. Бул келечектин иши. Ошентип, өлкөнүн өзүндө тилди үйрөнүүнүн эл аралык стандарты баардык түзүмдөр үчүн бирдей, бир ыргакта, бир темпте иштей баштады.
Рахмат агай, бүгүнкү студиябызга аябай убакыт учкан кош дейт. Жалпы телекөрүүчүлөрүбүзгө анда сизден эркин микрофон болсун. Эркин микрофон болсун. Бүгүн жалпы телекөрүүчүлөрүбүздү куттуктап, тил күнү менен. Кыргыз Республикасынын жарандарына бир гана өтүнүчүм бар. Мамлекеттик тилди көздүн карагындай сактайлы, тумарыбыздай тутуналы, анан аны пайдалануунун, колдонуунун мейкиндигин дагы, мезгилин дагы байталы. Анткени мамлекеттик тил өлкөнүн тарыхый тагдыры жөнүндөгү өзөктүү баалуулук. Ушуну эске алып коюңуздар. Рахмат агай, терең ыраазычылык билдирели. Урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы бир ирет эсиңиздерге сала кетели. Бүгүн бизге таң эрте конокко келип берген бизден Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясынын төрагасы Назаркул Ишекеев болду. А биз болсо көрсөтүүбүздү улантабыз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Анда эмесе сиздер үчүн жагымдуу музыка жаңырсын.